Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah sanalı günlerden keyin Ramazan ayı girip gelet. Oşonduktan orozon astında şol orozogo tiyешелүү сөздөрдү, маселелерди айтканды туура көрүп турабыз. Орозо араб тилинде саум, кармануу деген маани. Анткени ошол орозо аркылуу адамды тарбиялай турган өзүнчө бир иш-чараны, жараяндарды мектепти Кудай Таала бизге уюштуруп берген. Дин дегенде кээ бир адамдар сөздү гана түшүнөт. Жок, андай эмес. Дин сөз жана амалдан турат. Din söz jana amaldan turat. Жакшы сөздөрдү сүйлөө менен гана бүтүп калбайт, балким ошол сүйлөнгөн жакшы сөздөрдү ишке ашыруу менен дагы болот. Ишке ашыруунун негизги себептеринин бири, негизги көрүнүштөрүнүн бири, биз намаз окуйбуз, андан сырткары мисал үчүн урматтуу бир туугандар зекет беребиз, анан орозо кармайбыз. Орозо кармаган учурда адам баласы өзүнүн ички жана сырткы шахваттарынан алыс болгонго аракет кылат. Орозо кармаган инсан өзүн ошол исламдын өкүмдөрүн толук аткарууга мүмкүнчүлүк таба ала турган шарттарды түзөт. Эгерде бир адам орозону Кудай Таалам каалагандай тартипте, эгерде бир адам орозону Кудай Таалам каалагандай тартипте кармай турган болсо, анда ошол орозо өзүнүн максатына толук жетет иншалла. Орозо деген эмне? Орозо дегенибиз таркул акли ва шурби вал ват'i min as-subhi ila al-ghurubi ma'an niyyati min ahlihi. Орозо тамак жегенде, суусундук ичкенде жана жыныстык мамиледе болгонду таң аткандан күн батканга чейин ниет менен таштоо дейт. Жөн эле таштап койсоң орозо болбойт. Ниет болуш керек орозо кармоого. Min ahlihi орозо тутууга ылайыктуу адам тараптан болгон ниет менен дейт. Бардык адам орозо кармаса жарай бербейт. Айыз көргөн аял, нифас көргөн аял, же жаш бала, же мажнун, булардын ниет эсепке өтпөйт орозо учурунда, буларга орозо жок. Булар кийин жакшы болуп кеткенде, же мүмкүнчүлүгү болгондо кармап берүүгө милдеттүү болот. Орозодо эмне пайда бар дейт кээ бир адамдар. Туура, кээ бир адамдар орозодон пайда көрбөйт. Алардын ачка калганы, алардын кыйналганы, алардын чаңкаганы гана калат. Бирок орозону Кудай Таалам каалагандай тартипте кармаган адам биринчи кезекте такыбалыкка ээ болот. Анткени Кур'ан-ы Каримде орозо кармагыла, силерден мурдагыларга парз кылынгандай, силерге дагы орозо парз кылынды, лааллакум таттакун, балким такыба инсандардан болорсуңар дейт. Демек, орозону чындап кармаган адам такыбадан болот. Көп адамдар сурай берет. Мен кантип такыба болсом болот? Мен кантип такыба болсом болот деп сурайт. Орозо карма деген жооп. Анткени Кур'ан-ы Каримде лааллакум таттакун, орозону кармасаңар, балким такыбалардын катарларына кошулуп каларсыңар дейт. Экинчиси ал-истилау алал киямил маддияти ваш-шахваниятил жисмияти. Адамдын жан дүйнөсүндөгү жана денесиндеги шахвани нерселерден жогору чыгып кетет. Муну кыргызча пендечилик деп айтабыз. Тамак жегиси келет, башка кылгысы келет, ушак айткысы келет, сүйлөшкүсү келет. Айтор, пендечилик төмөндүктөн инсандык улуулукка чыга турган жолду мына ушул орозо бизге ишке ашырып берет. Анткени орозо туткан адам өзүнүн тамак жей турган жана андан башка өзүнүн нафсисин ыраазы кыла турган нерселерди токтотуп жүгөндөп, Аллахтын ыраазылыгы үчүн ошол нерселерден карманат. Үчүнчүсү, инсан Аллах Тааланын өзүнө берген фазилет, фазлу карам жакшылыгын эстейт. Элибизде айтылынат, ач кадырын ток билбейт. Же ач бала ток бала менен ойнобойт дейт. Ал деген сөз, адам ачканын кадырын билип, ага жардам көрсөтүү үчүн ачка болуп көрүү керек. Элестетип көр, сенин тыйының жок. Сен кыйналып турган учурда бир колунда бар адамдан тыйын сурадың. Ал макул берем деди. Бирок бир күн өттү, 2 күн өттү, 3 күн өттү, ар бир мүнөт сен үчүн кымбат. Ар бир күн сен үчүн кымбат. Бирок ал бай үчүн ал нерсени билбейт. Анан бир айдан кийин эстетсең, айттың элем го сен деп анан берет. Мурда деле бере алат эле, бирок ал сенин кадырыңы,
Sendeki kıyınçılıktın kadırın bilbegen üçün al daroo bergen jeri jok. Bolbosum akçası bar ele. Al аны seze albayt. Aga gün ötkönü bilinbeyt. A sana münüt ötkönü bilinip durat. Oşun üçün adam oroza karmaganda özünün başka açka adamdardın kadırın bilet. Oşolorgo jardan bergisi gelet. Oşolorgo jardan bergisi gelet. Jana özündögü bar nersege şükür aytat. Көп адамдар арызданат, суроо бергендерде арызданат, кыйын, жашоо кыйын болбой атат, аялы күйөө урушуп кетет, такыр болбой атат дейт. Ушулар орозо кармагандан кийин өзүнүн жашоосунун жакшы экендигин эстен чыгарбайт. Анткени курсагың ток. Адамдын жалган дүнүйөдө, ушул жашоодо бактылуу болуусуна көп деле нерсенин кереги жок, аз эле нерсе керек. Ошол сени бактылуу кыла турган аз нерселер бар. Ошо дагы жетпегендей болуп сен урушуп жаңжал кыласың, урматтуу бир тууганым. Орозо кармаганыңдан кийин үйүңдөгү бар жарты нандын кадырын ошондо билесиң. Демек, адам орозо кармоо менен Кудай Тааланын өзүнө берген неамат жакшылыктарын, назу фазалат караматтарын жакшы биле алат. Андан кийинки пайдасы орозонуку бул адамды кулчулукка. Кулчулук дегенде өзүнө окшогон бир кулга кулчулук эмес, балким улуу Кудайдын кулчулугуна, ага пенде болууга адамды көндүрөт. Эч ким оозуңа нокто салып койбойт, же ачкыч кулп салып койбойт. Сен өзүң жебейсиң. Адамдардын бардыгынын көзүнчө орозо болуп, бирок үйүңө кирип, каалаганды жей беришиң мүмкүн. Бирок анда өзүң алдайсың. А чындап орозо кармаган адам Кудайдын буйругуна итаат кылганды үйрөнөт. Итаат кылуу, моюнсунуу динибиздеги эң негизги нерселердин бири. Ал эмес кээ бир китептерде итаат кылбай койсо, мусулманчылыктан четтеп кеткен катарындагы сүрөттөрөт. Кээ бир жамааттарыбыз машфереге баш ийбей, амирлерге итаат кылбай, башкаларды укпай, аалымдарыбызды укпай, муфтийибизди укпай, каалаган ишти кылышы мүмкүн. Мына ушул нерсе шарият боюнча туура эмес. Кимде ким орозо кармаган болсо, демек амирге итаат кылууну дагы үйрөнөт, Кудайдын буйругуна баш ийин үйрөнөт. Кээ бир эжелер, карындаштар өздөрүнүн күйөөлөрүнө баш ийгиси келбейт. Жоолук салынат, орозо кармайт, намаз окуйт, бирок ушул күйөөсүн тоготкусу келбейт. Жок. Күйөөңө баш ийүү, күйөөңдү сыйлоо, ага итаат кылуу бул деген Кудайга итаат кылуу деген сөз. Анткени ошол сен намаз окуп аткан, сен анын сөзүн угуп, жоолук салынып, орозо кармап аткан Кудай Таалам сенин күйөөңө итаат кылууну сага буйруйт. Эгерде аял 5 маал намазын окуса, 1 ай орозосун кармаса, күйөөсүн ыраазы кылса, бейиштин 8 эшигинин каалаганынан кире берсин деп айтылат. Мына ушул чоң пазилет, чоң аманат. Андан кийинки маселе аннагу тадрибун амалиюн алал ихлас. Адамдын ыхласын бекемдетүүгө болгон аракет мына ушул орозо менен болот. Эгерде бир адам орозо кармай турган болсо, анын ыхласы бекемделет. Көп суроо беришет. Кантип ыхласымды түздөйм? Кантип ыхласты бекем кылам? Кантип чын ыхластуу кылам? Намаз окуганда кантип хузу хушу менен окуйм? Кантип ыхласымды түзөйм десе, орозо кармай деп айтабыз. Анткени орозо ыхласы түзөй турган эң чоң амали иш-чара. Анткени орозо эл бар жерде да кармайсың, эл жок жерде кармайсың. Кээде керелден кеч эч ким сени көрбөшү мүмкүн. Бирөөгө барып мактанай мен орозомун дейин десең, уга турган бирөө жок болушу мүмкүн. Демек ыхласы бар адам гана орозо кармайт. Эгерде сен өзүңү орозого көндүрсөң, демек ыхластуу болгонго да өзүңү көндүрө аласың. Эгер сен орозону кармай алсаң, демек сен ыхластуу боло аласың деген сөз болот. Аннаху حمل النفس على الفضائل وتزكيتها من الرذائل. Андан кийинки орозонун урматтуу бир тууганын пайдасы бул адамды фазилеттүү кулк мүнөздөр менен кулуктанып, жаман, ылдыйкы, төмөн, ыплас кулк мүнөздөрдөн алыстаганга түртөт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам күндөрдүн бир күнүндө бир хижама кылып аткан адам жана хижама алдырып аткан адам экөөнүн гыйбат сүйлөп атканын көрүп, мына ушулардын орозосу жок деди. Анткени булар гыйбат сүйлөп атышты. Чындыгында орозонун руху адамдын гыйбат сүйлөгөндөн, жалган сүйлөгөндөн, ушак айткандан, адамдарды коркуткандан, жаман сөздү сүйлөп сөгүнгөндөн, айтыр ушуга окшогон ыплас нерсени бардыгынан жогору кармаганды буйруйт. Бир адам орозо кармап, айтат пайгамбар алейхиссалам, кармаган орозосунан ачка калган эле калат дейт. Анткени анын ниети бар. Орозосун бузган жери жок. Бирок орозонун сообунун бардыгын элек менен суу элегендей кылып элеп бардыгын кетирип койду дейт. Ушак айтты, бирөөнү сөктү, башка кылды.
Şariatımızda kızık şunda bir hadis var. Egerde orozoda seni bir ursa turgan bolsa, aga eneň baytal aytışpastan "Innimru'un saimun." Men orozo adamмын, men orozomун dep ayt deyt. Eger orozomун dep aytsaň, oşoga жооп bергениň bolat. Oşoň üçin oroza karmagan üçin durmatly bir tugandar başka adamlarga uruşup aytışıp debesden men orozomун dep жооп berүү жетиштүү bolat. Orozomун degen söz, men oozum bek degen söz. Oozum bek degende tamak içkenden, suusunduğun içkenden sırtkarı, jaman söz süylөгөндөн dagı menin oozum bek degen mani. Demek adamlar kolundan gelişince hurmatly bir tugandar, orozodan sırtkarı dagı men orozomун dep aytsaň bola beret. Antkeni senin oozun jaman sözlerge, gıybat sözlerge, uşak sözlerge orozo degen mani. Andan sırtkarı orozo adamdın nafsin tuğra tarbiyalap jaman kuluk münözden, jaman adatlardan arılta turgan kasiyetke eye. Adamlar tameki tartıp adat kılıp algandar var. Adamlar uğurluk kılıp adat kılıp algandar var. Adamlar jalgan söylep adat kılıp algandar var. Adamlar gıybat söylep adat kılıp algandar var. Adamlar gündüzlü günü geçe tündösü tuğra meşleri kılıp algandar var. Elimiz juwaylık meselesinde İslamga tuğra gelbegen meseleni kılgandar dağı gezdeşpey koybaydı. Egerde bir adam oroza karmasa, koy men orozomun, kokuy orozomun dep, oroz eken neste oturup, jana kılık joruklardan kalıp ketkende ele, oşol başka kılık joruklardan bardığından dağı orozo arkulu arılsa olur. En jönököy misal. Erte menen turup tamak jeybiz, tüşte jeybiz, geçinde jeybiz. Orozoda taң atarda turup jeybiz. Saat 3'te 2:30'da turup alıp sarlık jeybiz. Bul emne degen? Bul bizdin ürp adatımızdağı özünçe bir revolüsiya degen söz. Ürp adatımızda almaştırуу degen söz. Daima ertemen içip atkan tamagыбызды biz tün jarımda turup jep atabız. Bul degen söz adattardı aylantırуу degen söz. Sen arıktay albay atasın, diyete karmay albay atasın, jep könüp atasın da. Oroza karmay turgan bolsoň, diyete karmagan sana jeňil ele bolup kalat. Sana doktorlar aytkan, sen may jebe dep aytkan, sen bolboy ele maydy jegin gelip atat. Jep atasın siz dele. Ölümüňe jakындap atasın. Birok oroza karmagan bolsoň, özüňi tartkandy öýrenösүň, demek barıp oturup janaga aytkan ziyandy owkatlardan özü tartkandy öýrenösүň. Sen uşak aytkandan özüňi tыя albaysın, süyley beresin. Birok orozoda, uşak aytkan bolboyt, orozonun soğuk getip kalat degen sözdü estep oturup, özüňi kıynap tosup kalsaň, oşoga gönösündagi bar kийинчерээк uşak süyley turgan bolsa öte kıyın bolat. Geçe biz davatga çyktyk. Çyksak bir çoň adam sol gol bilen kaçayt eken. Anan düşündürüp aytdı Amir sahibimiz, oştan gelgen rahmatullah şeyh. Egerde oң kol menen jegini göndürүүgüz kelse, jana olturganda butun büge olturganda sol koluňuzdu butuňuzga kıpçıp koýuňuz deyt mындай kılıp. Kıpçısaňız koluňuz boş bolbay kalıp, jey albay kalasız dagı oң kolu menen jey beres. Orozonun sürötü mına uşunday. Orozo em süylöýün degende koy men orozomun deýsiň. Oşente oturup göndürös da kийинчерээк özüňüzdi adal nerse gelgende atkasa bolat, aram nerse bolgoýt degende atkarbaýan bolboýt, süylebem dep turup özüňüzdi kadimgide tyýyp alasız. Orozo mına uşunda. Orozo bekerine farz bolgon emes. Bizdin açka kalgandan Kudayga bir kандай soğup bolup, biz jebeye kalgan abetlerden Kuday tanama payda ketip kalat degen düşünböş gerek. Orozo en iri en aldıda oşol adamdın özünü nafsin tarbiyalap, ıhlasın bekemdep, dindi karmanganga şart tüzüp bere turgan jakşılık. Oşon üçün Peygamberimiz aleyhisselam ar jumanın düýşembi jana beýşembi gündörü orozo karmagandy özüne sünnet kılgan. أنه فيه تحقيق التكافل والتوادي والتعاطف بين المسلمين. Orozo bu musulmanların ortasındagi ынтымакты, сүйүүнү камсыз кыла турган жакшы нерсе. Adam orozodо adamlar iftarlığa çakırat. Adamga bir nerseni berseň, oşol nersege muhtaç bolup turgan bolsa daroo kabul kılat. Sүйүnöt. Bir adam açka, akçası jok. Oşoga 100 so'm berseň abdan jaşantken azыр jөө ketmek sabagына эми маршруткага түшө турган акчасы табылып калды, abdan sүйүнөт. Бирок bir adamдын 100 000 so'm bolsa 100 so'm берсең ага көп деле sүйүнбөйт.
Adamdын курсагы ток болгондо конокко чакырсаң, келгиси келбейт, үйдө тамагы бар, бирок адам курсагы ач болуп, орозо карма ифтарлыкка жеткенде, абдан жакшы тамак жегиси келгенде, сен тамакка чакыра турган болсоң, Кудай Таалам ортоңорго махабат ойготот. Ошон үчүн урушуп кеткендер, катташпай калгандар, башка болгондор, таарынышып кеткендер, кээде 3 жылдап, кээде 10 жылдап таарынышып жүргөндөр бар. Шариатта 3 күндөн ашык сүйлөшпөй койгонго шариат тыюу салып, аны арам дейт. Экөөнүн ким биринчи жарашыш керек десе, акылдуусу биринчи, диндары, динчили биринчи жарашыш керек деп аалымдарыбыз шарт коюшат. Демек, урматтуу бир туугандар, орозо коомчулуктагы, коңшулардын ортосундагы, ошондой эле достор ортосундагы, жумуштагы коллектив ортосундагы, жамааттын ортосундагы ынтымакты орнап келе турган маселе. Демек, орозодо бардыгыбыз колдон келишинче ифтарлык кылып, адамдарды конокко чакырып, ошолордун оозун ачырганды үйрөнүшүбүз керек. Бир адам ифтарлык кылып бирөөнүн оозун ачырса, ошол туткан адамдын сообунан эч нерсе кемибестен туруп, ооз ачырган адамга дагы дал ошондой эле сооп жазылат деген пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ошону менен капалыктар кетет. Ошону менен таарыныштар кетет. Ал инсану абидул икрам. Инсан дайыма икрамдын кулу. Инсанга икрам кылынса, инсанга сый көрсөтүлсө, ал дайыма сага дос болуп берет, ал дайыма сенин сөзүңдү угуп берет, ал дайыма сени менен пикирлеш болуп берет. Ошон үчүн икрам кылып, урмат кылып, бирибизди сыйлаган бул динибиздеги бар нерсе, орозо ушул нерсени бизге алып келет. Орозо үммөттүн башын бириктирет. Үммөттү бир жерге алып келет. Бардыгыбыз таравих намаз окуйбуз. Бардыгыбыз бир учурда ооз ачып, бир учурда ооз жабабыз. Бардыгыбыз тамак аш тизип алып, бир азанчынын оозун тиктеп, качан азан айтат экен деп карап отурабыз. Бул деген сөз үммөт бөлүнбөш керек. Үммөт жамаатка бөлүнүп, үммөт адамдардын аркасынан ээрчип кетип, Мухаммед пайгамбардын жалгыз үммөтү болгонду ыра көрбөй, жамаатка бөлүп, бирөөнүн оозун, башка бирөөнүн оозун карап калган такыр туура эмес. Биз бардыгыбыз эмне бир жерди карашыбыз керек, ынтымак бир баштан жеңден баш чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышыбыз керек. Жамааттар бар туура. Жамаат бул кадимки табигый көрүнүш. Анткени ар бир аалымдын аркасынан ээрчиген жамаат болот. Бирок жамааттар бири-бирине бир маскаттай, же агымдай, же фиркадай болуп бөлүнүп кетпестен, бардыгын бири-бирине бир туугандык сезим байлап туруш керек. Мусулмандардын сезимдерин бириктирет. Шариатыбыз боюнча орозону азыр болжол 6 деп атабыз, балким бир күн ары бери болушу мүмкүн. Орозонун өзү бизге качан так экени белгисиз. Анын өзүндө көп хикмат бар. Bir жыл мурда жазып койсоң 6 июнь күнү орозо деп, адамдар 6 июнь экен деп калат. Бирок 6 күн же бир күн деп айта турган болсоң, адамдар күтөт. Бири-биринен сурайт. Адамдардын бардыгын күткөнү бир болуп калат. Билесиңерби? Эгерде бир жерде кезек күтүп, өчүрүп күтүп турган жерге врачка келсе, көп адам кезек күтүп турса, бардыгы бир максат болуп калат дагы. Сырттан бир адам келип, без өчүрүп кирип кетейин десе, бардыгы ошого каршы чыгат, бардыгы бир болуп кетет. Адамдарды күтүү бириктирет. Адамдарды күтүү бириктирет. Кыяматка барганда, кыяматтын сурагы башталбай калганда, адамдардын бардыгы биригип келип, акырында Мухаммед пайгамбар алейхиссаламга келип туруп, бизге шафаат кыл дейт. Пайгамбар алейхиссалам сажда кылып, көпкө чейин дуа кылып туруп, пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү Аллах субханаху ва тааладан шафаатчы болгонго уруксат сурайт. Ага уруксат берилет. Демек, айды күтүү. Эртең орозобу, бүрсү күн орозобу деп орозону күтүү, мына ушул мусулмандардын жүрөгүн бириктирет, ынтымагын бириктирет. Бири-биринен кабар сурап, мага да айт деп, анткени кызыкчылык бир болуп атат. Кызыкчылык бир болгон жерде үммөттүн башы иншалла биригет. Андан сырткары, таң атканда орозону жанагыдай азанчыны карап отурабыз, күн батканда азанчыны карап отурабыз. Андан кийин таравих намазында баары ынтымак болобуз. Эң узун намаз таравих намазы, 20 рекет. Жөндө 2 рекет багымдатка келбеген, 20 рекет таравих келип, баштан аяк намаз окуп бериши мүмкүн. Демек, ошол маселени эстен чыгарбашыбыз керек. Таравих окуп атканда тасбих айтабыз, хором айтабыз бардыгыбыз, эмне үчүн үммөттүн башы биригиш керек. Андан кийин орозо адамдар бири-биринен артык эмес. Адамдардын бардыгы бирдей деген түшүнүктү бизге алып келет. Орозодо бизнес класс орозо деген жок. Байсыңбы, кедейсиңби, аксыңбы, карасыңбы, бирдей учурда ооз ачасың, бирдей учурда ооз жабасың.
Orozoda den sooluguna байланыштуу гана үзүр берилбесе, анын социалдык абалына карап ага жеңилдик берилбейт. Адам орозодо өзүн адам сезет. Адам орозодо бири-бирине тең сезет. Адам орозо дегеле ислам ибадаттарынын бардыгында адамдардын тең укуктуу экендиги. Адамдар бири-биринен такыбалык менен гана жогору болушу мүмкүн, а бирок андан башка нерсе менен жогору болбош керек экендиги туурасында кенен кесири баяндалып айтылган. Эң негизгиси орозо адамды өзгөрүүгө түртөт. Адам орозодо өзгөрүлө алат. Демек, орозону толук кармаган адам жашоосун бөлөк нукка салып кеткенге болот. Кээде жубайлар менен сүйлөшүп отурсаң, күйөөсү айтат, аялым абдан катуу сүйлөйт, аялым таза эмес, аялым уктай берет, аялым андай, аялым мындай, жоолук салынбайт дейт. Күйөөсүн уксаң ушинтет. Аялын уксаң, күйөөм сөгөт, күйөөм тамеки чегет, үйдүн баары түтүн болот, анан күйөөм андай, күйөөм мындай. Мынтип карап отуруп айтасың, силердин проблемаңар майда чүйдө эле проблемалар экен. Мына ушуларды эле бир-аз маселени эле токтотуп кое турган болсоңор, маселеңер сонун болуп кетип аткан турбайбы десең, таң калат. 5 жылдан бери ушул проблема дейт. Адамдын башында чоң маселе болбой калганда, кичине маселелер козгоп баштайт. Эгерде бир адамда майда чүйдө болбогон проблема айтып аткан болсо, билгениң ал бактылуу адам экен. Адамда чоң проблема болгондо, майда проблема эсине түшпөй калат. Жөндө бирөө кошунан келип туруп, жанагы тоогуңдун жумурткасын сындырып койсо урушасың. Эмнеге жумуртканы сындырдың деп. Тоок үйгө кирип кетип помидор чогуп койсо коштан урушасың. Эмнеге тоогуң кирип кетти деп. Анткени андан башка чоң проблема жок. А бирок аялдын ээри өлүп калса, эсооп, ошого кыжалат болуп атканда келип, ошого союш керек үчүлүгүнө, союш керек карашыны деп, үйдөгү жылкыңды, бээңди, уюңду баардыгын союп койсо, ага маани бере албай каласың, анткени күйөөң өлүп калып, башында чоң проблема турган өзүң билбей калдың деген сөз болот. Кээде жеңелери тыкылдап, барсаң бутуңу арчып кет, чаң болот деп урушушат. Кээде үйүндө зычуу болуп, Кудай сактасын, бир үй өрттөнүп кеткен болсо, адамдардын бардыгы бут кийименен кирип жагдагы айтканга алы келбей калат. Анткени чоң проблеманын астында майда проблема көрүнбөй калат. Ошон үчүн эгерде жубайлар бири-бирине отуруп кеңеш сүйлөшүш керек. Эмне сенде, эмне менде? Сенде мындай адаттарың бар. Сенде мындай адаттарың бар. Ошону кантип кетиребиз? Кел орозо кармайбыз. Орозо кармагандан кийин жанагы адаттарды жок кылса кадимкидей болот. Кээде аял менен күйөө урушуп кетет, эмне десе күйөөм дайыма чечкен кийимин чечкен жеринде калып кетет. Иштанында калып койбойт ордунан дейт. Маселе ушул. Анан күйөөсүнөн сурасаң, эмнеге десе айтат, аялым төшөгүн жийип койбойт. Болду, сен төшөгүн жийип кой, сен иштаның алып ордуну ийилип кошо, мына маселе чечилип калды, тамам бүттү. Ушуну сага орозо үйрөтөт. Адаттагы адатыңан башка адатка өтөсүн. Кээ бир адамдар жумушка барганда, эртең менен завтрак ичип келет, саат 8-де. 12-де ичеги курда курсагы курулдап, тамак ичкиси келип, башка бирөөгө сен жеп кое тургандай болот. Орозодо эртең менен саат 4-те ичкен, 3-те ичкен, 8-де эмес. Анан кечке чейин жүрөт, чыдайт ошол. Анткени мунун башында орозо кармап атам деген түшүнүк бар. Демек, адамды контрол кылган орозодо түшүнүк контрол кылат. Жөн күндөрү курсак бизди контрол кылат. Нафс контрол кылат. Демек, адам өзүнүн нафсине өзү контрол үйрөнүш керек. Эмне иш кылам, мындай иш кылам, мындай иш кылам, мындай иш кылам. Мен арам сүйлөбөйм, мен мындай кылам, мындай кылам. Бекеринен пайгамбар алейхиссалам иннамал а'малу бинният деп айткан эмес. Амалдардын бардыгы ниеттерге жараша. Ниет менен башкарылышыбыз керек. Нафси менен башкарылышкан бул биз үчүн арам нерсе эсептелет. Андан кийинкиси орозонун пайдаларынын бири, эң акыркы пайдасынын бири адамдын ден соолугу. Орозо туткан адам ашказан эс алат. Ашказан уктайт. Ден соолугу жакшы болуп, өмүрүнүн узун болуп, ибадатка бекем болуусуна себеп болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат, күчтүү момун күчсүз момунга караганда Кудай Таалама жакыныраак дейт. Демек, орозо сени күчтүү болушуңа аракет кылат, ошого жардам берет. Ден соолугуң чың болуп, келбеттүү болуп, таптаза болуп, бардык өз ордунда турган, мына ушуну шарият талап кылган маселе. Тилекке каршы кээ бир адам орозо десе биринчи эле, бул диета ден соолукка жакшы экен, орозо кармап арыктайбыз дейт. Биз айтып аткан пайдалардын бардыгын жокко чыгарып, мына ушуну гана пайда катары көрөт, жок туура эмес. Бул пайдалардын эң акыркысы. Эң акыркысы.
Oroza urmatlı bir tuğandar, Kur'an-ı Kerim'de aytılınat: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Jegile, içkile, ak jip menen kara jip biri-birinden ajırap kalganga çeyin. Tаңдың ак жиби менен кара жип дейт. Жип бул горизонт сызыгы. Ак жип, кара жип дегени ак менен кара сызыктын жогору жагы ак болуп, ылдый жагы кара болуп бөлүнүп калганга чейин ичип жегиле. Бул деген таң атканга чейин дегени. Сумма атимму сиям илел, кийин орозону түнгө чейин жеткиргиле дейт. Түн деген караң киргенге чейин, бул деген шам убак абдан киргенге чейин дейт. Ак жип менен кара жиптин айырмасы таң менен түн деген сөз урматтуу bir тууганым. Orozonun vacip bolusunun sebebi emnede? Orozonun vacip bolusu, orozo karmaş gerek, orozo farz boldu dep aytuunun sebebi Ramazan ayının kirүүsünde turат. Egerde bir adam balagatga жетти, musulman boldu, orozo kirбей туруп өлүп кетсе, эмнеге orozo кармабадың деген суроо буга берилбейт. Orozo ayına, Ramazan ayıga жетип туруп өтүп кетсе, emnege Ramazan karmabadың деп ошол адамга айтыла турматтуу bir тууганым. Egerde bir adam erteң orozo башталат деген кечинде жин тийди буга. Жин тийип bir ay boyu өзүнө келген жок. Акыл-эси жок болду, комада жатты. Орозо бүткөндөн өзүнө келген болсо, кийин каза кылып береби жок, каза кылып бербейт орозону. Анткени бул адамга орозо важип болгон жери жок. Түшүнүктүүбү тууганым? Bir adam orozo башталганда эсин жоготту, орозо бүткөндөн эсине келе турган болсо, бул адам орозонун казасы буга важип болбойт. Анткени эмне? Бул адам орозону көргөн жок. Ал эми ошол bir ay esi olup jatıp, orozonun ortasında bir minut esine gelip, akıl esine gelip durup, kayda esi olup kalsa, anda orozoga güve kılgan bolot dagı, bol bir aydık kazasını keyin tutup beret. Antbese, kazasını tutup berbeyt. Egerde bir ay boyu jatkan bolsa, orozon kazasını tutup berbeyt. Antkeni, bul adam emne orozoga görgön jok, orozon jetken jok. Orozonun türlörü jönde söz köp. Biroq biz orozo Ramazan ayı jönde süйлөгүбүз келип жаткандан ал нерсеге токтолгубуз келбейт, урматтуу bir туугандар. Orozonun rükünü, orozonun ökümü, orozonun şartları var. Orozonun rükünü emne dese, bu kursak benel farj, el batın el farj. Kursak jana jınыстык мүчөсү, ушул экөөнүн шахватын токтотуу, бул орозон негизги түркүгү. Негизги нерсе орозодо ошол тамак аш ичкенден, курсакка киргизгенден, жана жыныстык шахват рахат алгандан ошол токтотуу, бул орозон үрүкүн түркүгү. Ал эми орозонун өкүмү, урматтуу bir тууганым, бул парз. Парз ошол эле учурда сооп. Орозо кармасаң, парыздан кутуласың, карыздан кутуласың, жана соопко ээ болосуң. Жөн эле карыздан кутулуп, жогандай эмес. Атенен урматтасаң, карыздан кутуласың, парыздан кутуласың, соопко ээ болосуң. Дин ушундай маселе. Башка бирөөлөргө карыздан кутулсаң, ага сооп бербейт сага. Аллах Таала сага парыздык аткарсаң, парыздан кутуласың, карыздан кутуласың, жана кылган ишиңе сага сооп берет. Orozonun vacip boluşunun şartları. Sana orozo vacip boldu deysin. Kандай şartlar menen? Birincisi el-İslam. Adam Müslüman boluş gerek. Kede Müslüman emes de orozo karmayım dese, yok sadakası keteyin. Sen birinci Müslüman bolup al, keyin orozo karmaysın. Hazır karmagan orozon seninki jön ele diyeta. Же açkaçılık da aytabız. Antkeni orozo karmaş üçün adam Müslüman boluş gerek. Kur'an-ı Kerim'de aytılınat: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu. Ey iman keltirgenler, ey mu'minlar, sizlerge orozo farz kılındı deydi.
Demek iman keltirbegenlerge farz emes, al oroza karmasa dele açka kalgan ele kalan. Aytishi mumkin. Kama kutiba lillazina min qablikum. Sizlerden murdagılarga oroza farz kılınganday dep atat dese. Ova, murdagılardın dini öz ubagında tureli azır oşol dindi karmana turgan bolsoň, sana musulmançılık çok. Antkeni inna dina indallahil islam. Çınıgı din Allah nasında bu İslam dini, musulmançılık dini. Musulmançılıktan başka din karmana turgan bolsoň al ötpöйт. Kalgan dinde tuura bolgon öz doğrunda. Demek musulmançılık gelgenden baştap İslam gana tuura din. İslamga kirmeyince oroza sana farz emes, anı karbasan sana ötpöйт. Sana birinci musulman bolup farz bolot. Egerde bir kapır adam orozonun 15 günden keyin musulman bolsa, ötken gündördün kazasını karmap berбейт, musulman bolgondan baştap kalganın karmap berет. Antkeni aga çeyin musulman emes ele. Musulman bolup orozoga kübө boldu, orozonun jarımından baştap. Egerde bir adam 30 gün, 25 gün kapır bolup 25-nji günü sirajdamla mesele aytyp atsa, je muftiddamla mesele aytyp atsa, je Abdüşşükür Ali söylep atkany ugup ketip, bu jakşı eken dep turup kelime aytyp berdi. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dep. Oşol kelime aytkan wagttan baştap kalgandar karmap beret, aga çeyinkinin kazaсын tutup beribet. Antkeni aga farz emes ele. Emi bir adam orozonun 25-nji günü saat 11'de musulman boldu. Oşo gündün kazaсын karmap berebe, jokpu dese jok. Oşo gündün kazaсын karmap berбейт, antkeni orozonun başında taң atkan uçurda bul musulman emes ele deydi. Bir günü musulman bolsa, oşol musulman bolgon günü egerde bul geçinde olsa ertemene karmap beriş kerek. Bir ertemene saat 10'da 11'de şaşke wagtda musulman bolgon bolsa, oşol gündün kazaсын karmap berбейт, oroza karmaşaga mildetti, antkeni orozonun baştalışından başta musulman boluş kerek ele de jok andayım. Ertesi ertemeden baştap karmap beredi. Habar getdi. Orozon 25 gün musulman boldu, ağa keçke çeyin ölüp kaldı. Kıyamatga barganda musulman boldum deyip, biroq oroza karmabadın degen buga suroo jok. Oroza buga vacip boldu, biroq orozonun karmabonun mildettүүлүgү vacip bolgon jok. Ekinci şartı al-bulugh, balagatga jetken boluş kerek. Jaş baldarga akıl estүү bolsa dele, wunderkind bolsa dele oroza karmaş farz emes. Balagatga jetkenden keyin oşol tutpay koygonsun sen dep aga karmap ber dep de hiç kim aytpay turmattı bir tuğanım. Peygamberimiz aleyhisselam'dın bir hadisi var. Rufi'al kalamu an thalathin. Anin naimi hatta yastayqiza ve anis sabiyyi hatta yahtalima ve anil mecnuni hatta yaqila. İmam Abu Davud, İmam Tirmizi, İmam İbn Hibban, İmam İbn Huzeyme rivayet kılan hadiste 3 türlü adamdan kalem kötörülgön deydi. Alarga günөө жазылбайт деген söz. Birincisi anin naimi hatta yastayqiza, uktap turgan adam oygongunga çeyin deydi. Adam uktap kaldı, uktap atı sözünde talak aytıp aldı ayal desep ötpeydi. Düşünde süylep koydu, süyleye veretken de bulçu. Yok, ağa ötpeydi. Adam ertemeden uktap kaldı, bağında ötüp ketti vağı kaza kılı okup beret, ağa günökör emes. Atayla uktap kalsa günö, bir uktap kalsa çında öyle ağa günö emes, al kazasını okup beret. Adam ertemene sarılıkka tura albay kaldı, emne kılat, tamak aş jebeyt, niyet kılıp koyat, gün şaşkı geçe niyet kılgan bolsa, oşol gün korozda öte beret inşallah. İkincisi anis sabi hatta yahtalim, jaş bala balagatga jetkenge çeyin. Jaş bala balagatga jetkenge çeyin, taharati jok jursa bola beret. Taharati jok jana Kur'an kitapты karmasa, ağa ursa kol taza bolsa bola beret. Buga oroza farz emes, namaz farz emes, kızlarga hijab farz emes. Jaş kızlar, jaş balalar balagatga jetkenge çeyin kalaganda jüre beret. Oşondoy ele anil mecnuni hatta yaqil, majnun jindi olup kalgan, orup kalgan adamga dagı akılesi tolgongo çeyin bul adamga kalem kötörülgön. Jana ayttık, oroza karma buga farz emes bolgondoy ele. Emi bir adam orozonun 4. günü uktap atıp saat 11 ertemenen düşürkep koydu. Birinci jol ömründe. Uruktuğu çıkıp ketişinde, jakşıüştör girip. Balagatga jetti.
Oşol günkü kaza kılıp berбейт. Antkeni ertemenen bul balagatga jetele gele. Ertemenen balagatga jetele gele. Mına ушундай маселе. Hurmatly bir tuğanım. Demek adam ошондой жана musulman болгондо эле balagatga жеткен адам orozu ушундай. 15-günü balagatga ayız, misal üçün bir kız, jaş kız ele oroza karmabayt, 15-gün ayız gördü. 5 gün ayız gördü, 5 günden oroza karma mildetli bolot. Janağı görgön 5 gün üçün bul oroza karma beret kazasın antkeni bul balagatga жетти. Aga çeyinki gündörü jok, aga balagatga jetele gele, alardın kazasın dagı tutup berбейт. Üçüncü şartı akıl. Adam akıl esti boluş gerek. Akıl esti boluş gerek. Jindi olup atsa, es olup kalgan bolsa, anda bularga orozo emne farz emes. Özüne gelgende gana orozonu karmap berүү farz bolot. Dördüncüsü el-ilmu bil-vucubi limen esleme bidaril harbi. Musulman emes өлkөdө İslam'da kabul algan adam üçün dagı bir farzı var, orozonun farz ekendigin bilүү. Bir jerde Skandinaviya өлkөлөрүндө, başka bir jerde din boyunca kavar gelbegen, kavar jetbegen jerler boluşu mümkün. Adam musulman boldu, musulman bolgondon keyin bul adam elhamdülillah dedi, bирок orozonun farz ekendigin bilbeyt eken. Kıyamatga barsa bul günөөkөр, antkeni hiç kim aytkan jeri jok. Bирок azırkı учурда Bugünkü uçurda hurmatlı bir tuğandar al dalil çok kalan keni alamda şu zamanında internet degen başka degen bütün de jaka girip ketти. Bir gana Afrikanın bir yerindeki bir adam eşteki kavarı yok. Anan ilgeri bir adam jetken de bular jana kolga düşkөндө bir adamın kitabı kolga düşüp al karasa al ошол din jönündeki davat eken Kuday bar degen kitab eken okup musulman boldu, bирок ага radio jetken жок, başka jetken жок, orozonun farz ekendigin bilgen жок. Demek bul adamga orozo farz emes. Misal, bir adam alıskı bir Afrika'da musulman boldu. Bir gün musulman boldu, 2 gün musulman, 3 gün musulman, 3. gün davetçiler gelip kaldı. Ey musulmansın, musulman elhamdülillah. Orozo farz dedi. Orozo farz dedi, kandan başlap, oşo günden başlap farz bolot. Bирок ошол чейинки күндөрүн казасын бул адам тутуп берди, анткени орозонун farz экендиги билбеди эле, ислам эмес өлкөдөгү исламды кабыл алган адам болгон үчүн. Ал эми мусулман өлкөсүндөгү адамга жок билсең билбесең шарт эмес, элдин баары күдүргөп орозо кармап атат, ызычуу болуп муфтилерин талашып атат, мушташып атат, ай көрүлдү көрүлбөдү деп тузучу жаңжал, тарап окуп атат, элдин баары тамагын жеп атат, эмне болду, күндүз кафирлер жабык. Жок, сен билишиң шарт. Sen İslam өлкөсүндөгү musulman adam, İslam өлкөсүндө капыр адам musulman болсо, буга орозону билиш шарт, ага кабар жетиш шарт эмес. Эми орозо кармашы кармады. Бирок орозону аткарып берүүнүн важип болуусунун шарттары. Бирок орозо farz болду, бирок азыр аткарыш шарт эмес экен дагачы. Кейбір адамдарға farz болгон, важип болгон орозону азыр аткарып берүүсүнүн шарттары кайсылар десе, биринчиси ас-сиххату минал мараз, ден соолугу чың болуш керек. Bir adam ооруп аткан болсо, мына ушул адамга өзү орозо farz болду, орозону көрдү, башка болду, бирок азыр аткарып бергендиги буга жакшы эмес. Анткени ден соолугу жооп бербейт. Ооруп атат, орозо кармаса оорусу күчөп кетет. Ооруп атат, орозо кармаса оорусу күчөбөйт, бирок оорусунун айыгып кетүүсү кечеңдеп кетет. Же орозо кармаса жаңы бир оорунун пайда кылат. Ошондо бул адамга орозо кармоодон бошотулат. Өтө ысык болуп, өтө чаңкап кеткен болсо, ысык жерде орозо тутканга болбойт. Былтыр Пакистанда өтө күн ысып кеткенде Пакистан аалымдары орозо кармабагыла деп буйрук чыгарды. Кээде ушундай болот. Адам чыдагыс өтө ысык болгон учурда, адамдар өтө ысык болуп кеткенде кыйнала турган болсо, анда муфти фатва чыгарат, жок орозо кармабагыла, анткени ооруп калуу коркунучу бар. Ооруган жок, бирок кармаса ооруп калат, буларга тыюу салынат. Ана биздик андай эмес, жармыш киши келип эле, ой ооруп атам деп ичип алса болбойт ал. Ошондой серьезный, олуттуу маселе болгондо ошондой. Hurmatlı bir tuğanlarım. İkincisi el-hulu min haydin av nifasin. Ayal zatı ayızdan jana nifastan boş boluş gerek. Töröttön keyin 40 günge çeyin gelgen kan,
Ay сайын аялда этеккири келген учурда орозо кармаганга болбой тыюу салынат. Мен кармай берем, эптеп кутулуп алайын десең, өтпөйт күнөөкөр болосуң. Ал Кудайдын берген саңа жакшылыгы. Этеккир келгенде орозо кармабайсың, бирок элге мен орозо кармабайт этеккирим бар деп көчөдө жеп жүрө бербейсиң. Бекини берек үйгө барып адеп менен жеп аласың. Элдерге мактанган жакшы эмес, уятыраак болот. Мен айызым келет, ошон үчүн мен орозо кармабай айтам деп, мага боло берет деп адепсиз аялдар бар кээ-бир. Андай эмес. Алар сырттан орозо кармагандай болуп, бирок үйүндө орозо кармабай эле жүрө берет. Балдарынын көзүнчө күйөс, көз тамак жебейт, орозо кармаганда түр сактайт кадимкидей. Ашканага кирип бушту карап өзүнчө жеп алса ага боло берет. Андан кийинкиси ал-икама. Адамдын икаматта болуусу, мусафир эмес болуусу. Сапарга чыккан учурда ошол адамга орозо кармоо, урматтуу бир тууганым, парз эмес, бирок орозону карамасаң, мүмкүнчүлүк жете турган болсо кармаганың жакшыраак. Эгерде кыйналып кала турган болсоң, анда ачып алганың жакшыраак. Бирок бул сапардын бардыгы шарият боюнча сапар деп эсептелген болсо, бул 90 километрден ашык. Үйүңгөн сапар кылып чыгасың, 90 километрден көп жерге барып келейин деп, ошол күнү эгерде орозо кармагандан кыйналып кала турган болсоң, эрте менен орозого ниет кылбай коесуң. Анан бирок жолго чыгып алып туруп барып ачып салсаң болбойт бул. Орозодо ооз ачуунун тартиби, урматтуу бир тууганым, кандай болот? Ал ушундай тартип болот, эрте менен ниет кылбай коесуң. Эрте менен орозо кармадың, ниет кылдың, башка кылдың, анан сапарга чыгып келсең, жок, ошол күндү толукта. Жок, эмне? Ошол күндү, урматтуу бир тууганым, толукта. Андан кийинки маселе, орозону кармашыңга кармады. Бирок кармалган орозонун дурус болуусунун шарттары кайсылар? Десе, биринчиси ан-нийя, ниет. Орозо кармаганда бардыгын жайына коюп, бардыгын аткарып, бирок ниет унутуп калган экенсин, орозо дурус болбой калат. Орозоң жок деген сөз. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иннамал а'малу бин-нияти", амалдар ниеттерге жараша дейт. Экинчиси ал-хулу амма юнафихи мин хайрин ва нифасин ва амма юфсидуху. Экинчиси орозону кармадың, ошол кармалган орозону тосо турган нерселерден таза болуш керек. Этеккир келип атып кармаса, айыз келип атып, нифас көрүп атып кармаса, же тамак ичип атып эле орозо кармай берсе, бул орозо жок деген сөз болот. Орозону бузуучулардан сактануу керек, ошондо кармаган орозон дурус болот. Орозо ниет менен орозо. Ниет кылганда тил менен айтуу шарт эмес. Навайту анасума мина шахри рамазана, палан түкүн деп айтуу шарт деле эмес. Ниетиңде орозо кармоо ниет болуш керек, негизги ушул нерсе. Бирок тилиң менен айтканың бул мустахаб болуп эсептелет. Тилиң менен айтканың бул иншалла мустахаб болуп эсептелет. Урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адам эртең орозо кармайм деп ниет кылды. Ниет кылып, анан таң атайын дегенде кабар келип калды. Түндө, мисалы үчүн саат 3-тө сарылык ичти. Таң ата элек. Анан телефон келди, тезирээк айылга келбесең болбой кал деп, сен суу самырга жөнөп кеттиң, суу самыр сапар. Таң ата элек да. Таң ата элек болгон үчүн сен кайра ниетиңен кайтсаң болот. Анткени ниет кылдың, бирок орозого кире элексиң. Орозого кире элек ниет кылып, анан сапар келип калды, кайра ниетиңен кайтып туруп, анан оозуң ачкан бойдон сапарга чыгып кете берсең, сага шарият уруксат берет. Ошондо сен шариятты, урматтуу бир тууганым, бузбаган болуп эсептелесиң. Эгерде сен орозо күнү уктап калсаң, эрте менен турганыңда күн чак түшүп элек болуп, азыркы саат менен 12ге чейин болсо, багымдат өлдү. Сарылык ичкен жоксуң, ниет кылган жоксуң. Демек, чоң шашкеге чейин туруп калсаң, ниет кылып койсоң, эчтеке жей элек болсоң, ошол күнкү орозоң орозого эсеп болот. Анткени сен мусулмансың дагы, ошол күн орозо кармасаңа важип болгон, туруп сен кабар айттың, ниет кылдың, демек орозоң орозого, урматтуу бир тууганым, эсеп болуп кетти. Орозоң орозого иншалла эсеп болуп кетти.